Эскертүү: муфтият 8-июндан тарта мечиттерге келүү тартибин жана талабын жарыялады. Өлкөнүн мусулмандар дин башкармалыгы 8-июндан тартып мечиттерге, намазканаларга келүүнүн, имараттын ичине кирүүнүн жол-жолорун иштеп чыкты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан маалымдашты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алгоритмине ылайык 5 убакыт жамаат намазын, жума намаздарын өткөрүү максатында мечитке келүүдө жарандар төмөндөгү эрежелерди так аткаруусу талап кылынат. Талаптар: биринчи, күнүмдүк 5 убакыт намазга жана жума намазга келүүчү жарандардын бет кап тагынуусу. Экинчи, мечиттин айланасына дезинфекциялоочу каражаттардын жана келүүчүлөрдүн диний табын текшерүү иш-чаралары жүргүзүлүүсү. Үчүнчү, мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метрлик аралыкты сактоо. Төртүнчү, жарандардын кол алышып, кучакташып учурашуусуна тыюу салуу. Бешинчи, дары талуучу жайларда аралыкты жана санитардык талаптарды сактоо. Алтынчы, балдар, жашы өтүп калган кары-картаңдар жана ооругандар дене табы көтөрүлүп жаткан жарандардын мечитке келбей туруусу. Жетинчи, өлкө аймагындагы бардык мечиттерде даярдык жана түшүндүрүү иштерин мечиттердин имамдардын жүргүзүүсү милдеттендирилет. Сунуштар: биринчи, дааратты үйдөн алуу жана сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү. Экинчи, мечитке келген жарандар көп убакытка кармалбай 15-20 мүнөттүн аралыгында чыгып кетүүсү. Үчүнчү, жамаат намаздарды ачык ибадатта мечиттин коросунда өткөрүү. Төртүнчү, ар бир адам мечитке келгенде жай намазын ала келүү. Маалымат булагы Супер KG. Өлкөдө коронавирустан дагы 2 адам каза болду. Анын бири 34 жаштагы аял, экинчиси 82 жаштагы аял. Өлкөдө коронавирустан дагы 2 адам каза болду. Бул тууралуу бүгүн 5-июнда Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Каза болгондор Ош облустук бириктирилген ооруканасынан 34 жаштагы аял киши, Бишкек шаарындагы улуттук физиатрия борборунан 82 жаштагы аял киши. Алар оор абалда реанимацияда жатышкан. 82 жаштагы аял 31-майда ооруканага түшкөн. Илдет ишканада эмгектенген кызынан жуккан. Кызы коронавирусту жуктуруп алганы 29-майда аныкталган. Маркум кант диабети менен жабыркаган. Ал эми 34 жаштагы аял залалдуу шишик тарты менен жабыркап келген. Дарылоо жүргүзүлгөнүнө карабастан жардам берген эмес, дейт Үсөнбаев. Жалпы өлкөдө коронавирустан 22 адам каза болду. Көп кабаттуу үйдүн коросунан табылган Бекзаттын табышмактуу өлүмү жана апасынын шеги. 3-июнда Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдүн коросунан жаш жигиттин сөөгү табылган. Ал Ош шаарынын тургуну 2001-жылы туулган Бекзат экени аныкталды. Маркум жигиттин апасы Назира Токурова аймактык кабарчыга уулу 4-кабаттан боюн таштаганына ишенбей турганын билдирди. Милициянын 4-кабаттан боюн таштаган деген божомолуна такыр ишенбейт. Алар балаңыздын эч жеринде так жок деп айтып жатышат. Жерге берерде сөөгүн бир тууган инилерим жууду. Денесинин бардыгы көгала, саны сынып, шалкылдап жүрөт деп айтышты. Баламды аябай уруп, бутун сындырып таштап кетишкен. Таштап кеткенден кийин да тирүү экен. Апа, жардам бергиле деп кыйкырган Салива көчөсүндөгү 28-үйдүн жашоочулары угуптур. Бирок тез жардам же милиция чакырып коюшпаптыр, деди Токурова. Ал бул кылмышты тааныган, билген эле адам жасады деп ойлоп жатканын айтты. Бул ишти баламдын үйдө жалгыз экенин билген адамдар жасады. Милиция балаңыз көк учкон кармайм деп түшүп кеткен деп айтышты. Балам буга чейин көк учкон кармаган эмес, кызыккан да эмес. Балам уур токмоктон улам ооруга чыдабай, кан басымы түшүп кетип каза болгон. Маалымат булагы Турмуш KG.